Айыл чарба тармагында мамлекеттик колдоо көрсөтүү. 2026 жылдын жазгы тала жумуштары өз убагында жана сапаттуу өткөрүү, агрегаторларды жана фермерлерди колдоо максатында министрлик кабинет тарабынан ФСК 14, КПК, ФОТП2, асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү, үрөнчүлүк жана питомник чарбаларын өнүктүрүү, Чүй областында жана Бишкек шаарында эт кластерин өнүктүрүү, суу үнөмдөө технологияны өркүндөтүү, мамлекеттик долбоорлор, ошондой эле урматтуу депутаттар, сиздер колдоп берген мамлекеттик инвестициялык программалар ишке ашырылып жатат. Бул АБР аркылуу бүткүл дүйнөлүк банк аркылуу берилген каражаттар койка. Жыйынтыктап айтканда президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич айыл чарба өзгөчө көңүл бөлгөндүгүнө байланыштуу мамлекет тарабынан агроөнөрү комплексине 2026 жылга республикалык бюджеттен 6 миллиард сом, атайын эсептен 1,5 миллиард сом, мамлекеттик инвестициялар долбоорунан 11 миллиард сом, капиталдык салымдардан 14,3 миллиард сом жана 7 мамлекеттик колдоо долбоорлору алкагында 9,3 миллиард сом каралды.